Милиция кызматкерлери өзүн дайыма коргойт, коргоп да келет, элдин да коопсуздугун сактап келет. Эми ар кандай учурлар болуп атат. Азыр мына өткөндө сиз айтып аткан Кара-Кулжада болгон нерсе бүгүн кылмыштын бети ачылды. Ал кылмыш боюнча мен сиздерге толук баяндама бере албайм, анткени кылмыш ишин өзүнүн дагы алкагында сыр бойдон турат. Бирок биз буну обязательно коомчулукка беребиз. Милиция кызматкерлери өзүн коргоп келген, элдин дагы коопсуздугун. Алардын үй бүлөсүнө, жакындарына жанагы каза болгон эметкен кандай жардам берилет ички иштер министрлиги тарабынан? Үй бүлөсүнө жана башка дагы мыйзам чегинде бизде өзүбүздүн комиссия бар, өкмөт бекитип берген, чегерип берген мыйзамдардын негизинде биз караштырып беребиз. Эми бул тармактар мурунку убакта дагы ички иштер министрлигинин тармагында болгон. Ар бирибиз өзүбүздүн функциябызды аткарып иштейбиз. Кайсыл жылдары болчу силердин кармагыңарда билесизби? Биздин 2013-жылга чейин ГУБЭП деген кызмат, 5 башкы башкармалык УПЛНД деп дагы кызматтар бар болгон. Бул кызмат ар кандай заманга жараша аттар өзгөрүлүп турган, бирок основасында ички иштер министрлигинде болгон. Бул кызмат экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү болчу. Азыр деле функциясы өтүүдө. Эгерде бизге тапшырма берип, буйрутма берсе, биз иштегенге даярбыз. ГСИ боюнча дагы айта кетсем, ГСИ дагы ички иштер министрлигинин карамагында болчу. Бул кызмат дагы өзүнчө бөлүнүп кеткен. Бирок азыр эми шартка байланыштуу эгерде бизге кошсо, биз иштегенге даярбыз.